Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Өлкөгө алынып келине турган электромобилдерге квота кеңейтилди. Эми Кыргызстанга жылына 25 000 электромобилди алып кирүүгө болот. Бул тууралуу Евразия экономикалык өкмөттөр аралык кеңешинин Чолпон Ата шаарында өткөнүн жыйынтыгында белгилүү болду. Биз бүгүнкү эфирде электромобилдерге квотаны кеңейтүү менен алардын баасы арзандайбы жана өлкөгө алынып келинген унааларды чет өлкөгө сатууга мүмкүнчүлүк болобу? Эфирдин жүрүшүндө алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто экономика жана коммерция министрлигинин тариф жана тарифтик эмес жөнгө салуу бөлүмүнүн башкы адиси Элкынан Закиров. Ошондой эле транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча борбордун транспорттарды каттоо бөлүмүнүн башкы адиси Талайбек Субаналиев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Элкынан мырза, алгачкы сурообузду сизге узатайын. Айтсаңыз, мына Чолпон Ата шаарында өткөн ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында Кыргызстанга 25 000ге чейин электр унааларын киргизүүгө макулдашуулар болду. Эми айтсаңыз, бул боюнча жыйынтыктар кандай болот алдыда? Рахмат сурооңузга. Өзүңүз билгендей эле 2026 жылга карата жылдын башында бизге 15 000 дана электромобилдерге бажы алымынан бошотуу жолу менен алып киргенге уруксат берилген. Бул 15 000 дана баштапкы жанагы 2022 жылдан бери келаткан биздин статистиканын жыйынтыгында суралган объем болчу да. Бүгүнкү күнгө 2026 жылдын июль айына карата биз сураган 15 000 дана Кыргызстан аймагына кирди жана ошол льгота менен бажы алымдарынан бошотуу жолу менен киргизүү мүмкүн болбой калды. Анан ошол негизинде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда азыркы күнү күйүүчү майларга карата баанын өсүшү байкалууда. Андан тышкары өзүбүздүн карапайым элдин арасында электромобилдерге карата суроо талаптын өсүшү байкалды. Ошонун негизинде биз Кыргызстанга бул жылга кошумча 10 000 дана электромобилдерге бажы төлөмдөрүнөн бошотуу жолу менен алып келүүгө уруксат алганга сүйлөшүүлөргө жетиштик да. Бул эми квотанын мөөнөтү кайсыл күндөрдөн баштап иштеп баштайт же келерки жылы ишке ашырылабы? Жок, квотанын мөөнөтү кеңештин Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин чечимине ылайык бул официалдуу опубликование деп коет, официалдуу тармактарга чыккандан баштап булактарга 10 күндөн кийин күчүнө кирет деген нормасы бар. Бүгүнкү күндө мен так маалыматым бар, 7 августта бул Евразия экономикалык комиссиясынын официалдуу баракчасында жарыяланган. Ошол күндөн тартып 10 күнүн ичинде бул 17 августта күчүнө кирет. Мына өткөн жылы бизге ушул электр унааларын алып кирүүгө 10 000дик квота бар болчу. Бул кийинчерээк 15 000ге кеңейтилген. Анан сиз айтып атпайсызбы, мына жарым жылдын ичинде эле толуп калды. Демек, быйыл алда канча көбүрөөк кирген да былтырга салыштырмалуу. Ооба. Анан айтсаңыз, ушул электромобилдерди көбөйтүүнүн максаты эмне? Бул баягы күйүүчү майга болгон таңкыстыкты азайтуубу же экологиялык баягы пайдалуулуктары артыкчылыктуу болот абы? Бул жакта комплекстүү караш керек. Себеп дегенде бир чети жана өткөндөй эле биздин баягы илгертен колдонуп келген бензинге карата жанагы дизель күйүүчү майларына карата баанын кескин өсүшү байкалууда. Өзгөчө мына 2026 жылдын башынан баштап. Ошол дагы түрткү болду биздин элдердин жанагы электромобилдерге өтүүсүнө, ошол чоң түрткү болду да. Анан өзүңүз балким сиз эмес, мисалы мен өзүм электромобиль айдоочу катары толук түрдө айта алам, электромобиль айдоо бул аябай арзан келет да. Жөнөкөй бир калк үчүн, жөнөкөй бир адам үчүн күнүмдүк турмушта аябай бир эконом алып келет да. Бизге мына акыркы жылдары жашырууда эмес, көбүнчө кошуна Кытайдан кирип атат да. Башка өлкөлөрдөн да киргендер барбы же?
Бизге бир гана Кытай Республикасынан эмес, ошол эле учурда Европадан келгендер да статистикалык маалыматтарга караганда Европадан, андан тышкары Корея өлкөсүнөн, Япония өлкөсүнөн келген каттоолор бар. Талабек мырза, айтсаңыз, мына кадимки баягы күйүүчү май менен жүрө турган унаа менен электромобилди каттоодо кандай айырмачылыктар бар? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат сурооңузга. Чын эле бул электромобилдер бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы салык эмес киреше жөнүндө кодекстин негизинде, анан Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарын каттоо эрежелеринин негизинде электромобилдер бүгүнкү күндө бошотулганда 5% жана 3% пайыздан, анан ошо транспорт каражаттары каттоо 5% бул первичная регистрация болот, биринчи каттоодон. Ошо биринчи каттоодон бүгүнкү күндө бошотулган, анан жана алгачкы каттоодон бошотулган. Бул то есть ал төлөнбөгөн электромобилдерге төлөнбөгөн акча. То есть бюджетке төлөнбөйт да бул акча. Бул жол менен мисалы азыркы квотага илинбеген электр унаалар менен кийин квотага илине турган электр унааларынын акчасында бир айырмачылык канча болот? Канча пайызга арзаныраак болот? Жок, бул Сиз жооп берсеңиз. Жооп берсем болот. Евразия экономикалык бирлигинин баягы бирдиктүү бажы тарифи бар. Ага ылайык электромобилдерге карата 15%дык бажы алымдары көрсөтүлгөн. Демек, биз ошол бажы алымдарынан бошоткондон кийин электромобилдер ошол төлөмдү төлөбөйт. Бул бажы алымдары машинанын, ошол электромобилдин эмесинен өлчөнөт, баасынан. Ошол Кытайдан мисалы үчүн алып келип аткан баасынан эсепке алынат да. Демек, 15%га чейин арзандашы мүмкүн. Бизге мындай көпчүлүгүбүз байкагандай, акыркы жылдары ушул кошуна Кытайдан келген унаалардын көпчүлүгү айдалган унаалар бизде такси кызматында жүрөт. Анан алардын дагы бир техникалык абалы текшерип бир экспертиза дайындалышы мүмкүнбү? Себеби алардын батарейкалары текшерилген бир айдоочулардын коопсуздугу үчүн дагы. Бул эми ар бир биздин жаран өзүнө машина электромобиль аларда, мен ойлойм, текшерип алат. Анан мамлекет тарабынан жанагы жогоруда айтып кеткендей эле Кыргыз Республикасында 2029 жылга чейин зеленая жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы каралган. Анын алкагында жанагы электромобилдерди алып келүү, андан кийинки электромобилдердин батарейкасын эртеңки күнү жараксыз абалга келгенде аны кайрадан иштеп чыгаруу же болбосо утилизация кылуу жол жоболору программада көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө сиз айткандай Кытайдан алып келип атышат, эми баягы жылына карап баргандай машиналарды. Бирок эми на свой страх и риск дейби, ошондой алып келип атышат да. Баягы эми жылына машиналардын, унаалардын жылына бир чектөө барбы? Анткени өтө эски машиналар дагы бизге кирбеш керек да. Жылына карата чектөө бар. Мисалы 5 жылдык машиналарга бул НДСтен бошотуу каралган. Мисалы 21 жылдан өйдөсүнө НДС бошотулат, 21 жылдын ылдыйына НДСтен бошотуу жок. Бирок бажы алымдарынын бошотуу бул андай ограничение жок. 10 жылдык болобу, 20 жылдык болобу, андай ограничение. Демек, мындай бир жалпылап сурагым келип атат. Орточо квотага илинген унаа канча пайызга арзаныраак болот? Баягы квотага илинбеген унаага салыштырмалуу. 15%га. 15%га. 10-дон 15%га чейин. Эми ушул чет жактан кирген электромобилдер кайра үчүнчү өлкөгө сатылабы бизден? Жок. Бул тыюу салынган. Бул Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин чечимине ылайык. Ал жерде так чанадагына жазылып турат. Биздин Кыргыз Республикасына кирген электромобилдер, жоңган электромобиль эмес, тарифтик жеңилдиктер алынып кирген машиналар, электромобилдер. Жанагы 5 мамлекеттин арасында кошулбаган мамлекеттер бар да, Россия Федерациясы жана Казакстан Республикасы. Алардын жарандарына,
алардын жанагы туруктуу постоянное место жительства деп коет го, туруктуу жашоочуларына карата владение, то есть айдаганга, сатып алганга, өткөзүп бергенге тыюу салынат. Буга чейин деле ушундай тартип менен иштеп келген да. Демек, бул 15 000 унаа киргендиги бул таза биздин өзүбүздүн анык жарандар гана алган экен да бүгүнкү күнгө чейин. Мындан кийин да ушундай талап кетет. Анан айтсаңыз, ушул электро унааларды каттоодо сиздер тарабынан бир кандай талаптар бар? Эми талаптарды энди ошол общий эле талаптар бар. Просто единственное бул ошол эме төлөмдөрдөн бошотулат. Биринчи каттоодон төлөмдөрдөн бошотулат. Алгачкы каттоодон бошотулат. А калган общий талаптар бар эле ошондой эле. Анан особый отметки деген бар, өзгөчө белгилер. Ошо өзгөчө белгилери ошол машинага коюлат да. Ошол машинаны сатууга чектөө коюлган деп. А бирок ошол эле учурда барып туруп бажы төлөмдөрдүн баарын төлөп келсе, анда ал уже бизге ошол бажы төлөмдөрдү төлөнгөнүн көрсөтүп, анан аны башка жаран, башка мамлекетке сатууга уруксат берилет да. Бизге келген унаалар, мисалы, биздин жаран сатып алды дейли, кайра эле өлкөнүн ичинде ал сатып алат да ал. Биздин жарандарга, кыргыз жарандарга баарын сатып жүрө берет бири-бирине. Бирок чет элдик жаранга сатыла албайт, ага чектөө коюлган. Жарандарга мисалы ушул квотага илинген машина экенин билүү сөзсүз түрдө милдеттүүбү же аны билбей деле сатып алып сатуу иштерин жүргүзө бериш керекпи? Билбей деле калышы мүмкүн, аны төлөмдөрү бар экен, чектөөлөрү бар экен, билбей калышы мүмкүн. Мындай бир кош жарандуулугу бар жарандар болсочу, бир эле учурда Кыргызстандын да жараны, экинчи учурда башка бир өлкөнүн жараны болсо да алар ала алат, Алат, бирок биз өзүбүз кош жарандыгын биз эмете албайбыз да, таксыта албайбыз да. Сиз өлкө боюнча буга чейинки кайсыл аймактарга көбүрөөк кетип атат ушул биздин унаалар, биздин аймакка кирген электромобилдер, маалыматыңыз барбы? Аймактарга бөлгөндө, областтарга бөлгөндө эми көбүнчөсү азыр статистиканы общий эле айта алам. 2000, допустим, алгачкы каттоо 2022ден бери бизге электромобилдер бөлүнүп баштаган. Биринчи, допустим, 2022 жылы 1107 транспорт каражаты катталган. Анан 2023 жылы бул эки эсе көбөйгөн. 2345 транспорт каражаты катталган. 2024 жылы 3122 транспорт каражаты катталган. 2025 жылы 9870 транспорт каражаты катталган электромобилде бул жыл ичинде. Анан мына быйыл эле 26 жылы 12342 транспорт каражаты катталган. Общий статистикага келсек, Кыргызстан боюнча электромобиль азыркы күндө 27822 транспорт каражаты катталды бар да. Мына транспорт каражаттарынын ичинен, анын ичинде электро унаалардын жылдан жылга өсүп атканы байкалуу болуп атпайбы? Эгер ушундай темп менен кете турган болсо, канча жылда биздин жалпы Кыргызстандын автопаркынын канча пайызын түзүшү мүмкүн? Сиздерде ушундай бир прогноз барбы? Эми бул боюнча иш албетте жүрүп атат. Бизде негизи программа боюнча 30%га чейин жанагы электро автоунааларын камсыздалганга аракеттенип атабыз. Бирок ага бүгүнкү күндө жете элекпиз. Андан тышкары бул үлгөта деле убактылуу нерсе. Мисалы 2026 жылга берилген болсо, 26 жылы Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттер колдобой да коюшу мүмкүн да. Себеп дегенде 2026 жылы жок, 2026-27 жылдарга карата Казакстан Республикасы жана Россия Федерациясы өзүнүн аймагында электромобилдерди локализациялоо, то есть өзүнүн аймагында ошо электромобилдерди сборка жана ошол куруу аракеттерин кылышууда. Ошондой эле Кыргызстанда дагы бул бүгүнкү күндө бар. Барс деген жанагы бренд менен аракет жүрүп атат азыр. Өзүбүздө Кыргыз Республикасында завод куруп ошо электромобилдерди чыгарабыз деген. Бул кайсыл өлкөлөрдүн компаниясы менен? Барспы? Бул жөнүндө мен толук маалымат сизге бере албайм. Бул эми өзүбүздө электромобилдердин көбөйүп жатканы жакшы, эми баягы экологияга зыянсыз деп адистер айтып келишет эмеспи?
Анын ичинде андан сырткары күйүүчү май тартыштык жаралган маалда бул эң эле бир альтернативдүү жакшы бир вариант болсо керек. Анан эми электр унаалардын көбөйүшү менен аларды кубаттоочу жайлар дагы болушу керек да. Алар алдыда кандай ойуштурулат? Жетиштүүбү бүгүнкү күндө аймактарда, алыскы жолдордо? Толук айта алам, кубаттоочу станциялар жетиштүү эле болуп калды. Себеп дегенде буга чейин 2024-2025 жылдары дефицит байкалган. Бирок азыр өзүңүз деле балким байкасаңыз керек, Бишкек шаарынын ичинде башка аймактарда жол бою катарынан курулуп келатат. Бүгүнкү күндө бизге деген экономика министрлигине көптөгөн кайрылуулар келет. Кубаттоочу станциялар боюнча, дефицит боюнча эч кандай бир кайрылуу келген жок бүгүнкү күнгө. Мен жана айтып өткөндөй эле өзүм электромобиль айдоочу катары Бишкек шаарында мисалы бир жумада бир жолу машинамды кубаттайм. Эч качан баягынтип күтүп баягындай проблема болгон жок да. ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанга гана ушундай квота көбөйтүлдү же биздин мисалы башка мүчө өлкөлөр кошуна Казакстан, Россияга дагы ушундай квоталар берилдиби? Жок, бар жок өлкөлөргө эмес. Россия Федерациясы жана Казакстан Республикасы жана айтып өткөндөй алар өздөрүнүн аймагында электромобилдер өндүрүү аракеттери жүрүүдө. Ошол себептен алар бул тарифтик бошотуудан колдонуудан баш тартышты. Бирок бүгүнкү күндө бажы төлөмдөрүнөн бошотуу жолу менен Беларусь Республикасы, Армения Республикасы жана Кыргыз Республикасы колдонуп келет. Алдыда мына быйылкы 25 000 деп айтылып атат. Бул сандар алдыда дагы көбөйүшү мүмкүнбү? Жок, 26 жылга карата бул уже окончательный баягы 25 000 уже мындан артык көтүлбөйт. 27 жылга карата биз азыр аналитикалык маалыматтарды алып атабыз. Канчалык деңгээлде бизге кереги барбы жокпу? Себеп дегенде жана айтып өткөндөй, өздүн аймагыбызда, Кыргыз Республикасынын аймагында дагы электромобиль өндүрүүчү заводдорду куруп атабыз. Ошол себептен кийинки жылга карата бизге кереги барбы жокпу, бул маселе каралып атат. Рахмат, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку берүүдө электромобилдерге болгон квотанын көбөйтүлүшү жөнүндө сүйлөштүк. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакперди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүл булмасын.